Экинчи сабагыбыз интернет жана компьютер тармактарынын негиздери. Мындан алдыңкы сабагыбызда өзгөчө интернеттин жашообузда пайда болушу менен кибер коопсуздук, маалымат коопсуздугу темалары абдан актуалдуу темага айланды дедик элек. Ошондо келиңиздер эми интернет жана компьютер тармактарын тааныганга аракет кылалык. Ошондо ушул коопсуздук маселелери кайсыл жактан жаралып калышы мүмкүн, негизи бир нерсенин иштөө принцибин жакшыраак тааныганда билесиз, анан кемчиликтерин, жакшы жактарын тереңирээк талдаганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Андыктан келиңиздер негизи эле компьютер тармактары кандай иштейт, анан интернет кандай иштейт, ошолорго бир аз токтололук. Эми интернет биздин жашообузга дароо эле кирип кеткен жок. Компьютер бар болгондон бери эле негизи биздин жашоодо интернет бар дегенден дей албайбыз. Интернет акыркы бир 30 жылдын ичинде жашообузга кеңири кирди. Андан алдын компьютерлердин эволюциясына токтолдук элек. Эң жөнөкөй бир канча оператордун тарабы менен иштете турчу компьютерден кийин персоналдык компьютерге чейин, кийин мобилдик колдонмолорго чейин, мобилдик телефондорго чейин бир компьютердин эволюциясы дедик. Андыктан компьютер тармактары дагы албетте ушул эволюциянын негизинде дагы өздөрү бир формасын, иштөө принцибин, ичиндеги камтыган бөлүктөрүн дагы алмаштырып келет, бир формадан башка бир формага өтүп келатат десек дагы болот. Мындан алдын сабактар сериясында да токтолдук элек өзгөчө персоналдык компьютердин иштөө принцибинде. Ошол 1970-жылдары ар бир кишинин өзүнө таандык атынан дагы белгилүү болгондой PC, personal computer, персоналдык компьютер түшүнүгү пайда болгон. Андан алдын компьютерлер бир жалгыз гана ошо чоң ишканаларда бир канча кишинин чогуу иштете турчу бир чоң бир жабдык эле, заводдо биз көргөн жабдыктардай эле жабдык эле. Кийин персоналдык компьютерге, азыркы учурда болсо персоналдык телефонго же болбосо ар бирибиздин чөнтөгүнө кире турчу бир деңгээлге келди. Ошондо албетте ошол компьютердин ичиндеги архитектурасы, иштөө принциптери өзгөрдү дедик элек. Кийин персоналдык компьютерлердин саны көбөйгөн сайын өзгөчө орток иштей турган тармактар да пайда болгондон кийин компьютердин кандайдыр бир аралыкта турган компьютерге байланып, же болбосо серверге деп койсок болот, серверге байланып маалыматты алуусу, берүүсү ушул 80-жылдардан баштап өзгөчө локалдык тармактар, буга дагы өзүнчө кенен токтолобуз, локалдык тармактар аркылуу иштер жүргүзүлүп жатты эле. Бул эми 80-жылдардан башталып келаткан бир практика. Мисалы, сизге таандык бир ишкана же бир жерде, мисалы, студент болсоңуз бир жерде, же болбосо бир жерде мугалим болсоңуз, сизге таандык ишканада ошо сиз иштеген ишканага таандык бир локалдык тармак болушу мүмкүн. Ошол ишкананын ичинде иштеген сиздин коллегалар менен маалыматты алыш беришинде бул оңойлатуу жаатында жүргүзүлгөн бир ыкма десек болот. Анан кийин өзгөчө интернеттин пайда болушу менен албетте локалдык тармак түшүнүгүбүз өзгөрдү. Бир четинен эгерде дүйнөнү дагы бир баарыбыздын бир планеталардын негизинде дүйнөнү бир ишкана же болбосо бир бирдиктүү бир жер деп эсептей турган болсок, албетте анда дагы интернет жергиликтүү локалдык тармак болуп саналат. Бирок эми локалдык тармактардан өзгөчө айырмаланган кээ бир принциптери бар ошо интернеттен. Ошо интернет эми кандай өнүккөн жана жөнөкөй локалдык тармактардан эмне айырмачылыгы бар дегенге дагы токтоло кетелик кененирээк. Негизи компьютер тармактары албетте бул тизмеде көрүлгөндөн дагы көп. Бул жакта эң негизгилерин камтыганга аракет кылдык. Ошондо бирок биздин бүгүнкү сабагыбызда ушул алдыңкы үчөө, 1, 2 жана номер 3 тармактар ушу жашообуздагы тармактардын дээрлик 99%-ын камтыйт десек болот. Андыктан өзгөчө кийинкилер дагы ошол биринчи 3-түн бир бөлүктөрү, өзгөчө аталган бөлүктөрү ичиндеги архитектураларына
ылайыкташтырылып кийин өзгөртүлгөн аттары балким өздөрүнө таандык болушу мүмкүн, бирок архитектуралары негизинен бирдиктүү десек болот. Ошондо биз 3 тармакка токтолобуз. Personal Area Network, PAN деп коебуз, Local Area Network, LAN жана Wide Area Network, WAN. Ушул 3 компьютер тармагын изилдейлик. Негизги өзгөчөлүгү эмне, анан башка тармактардан айырмалаган өзгөчөлүгү эмне? Жеке аймак тармагы деп атайбыз Personal Area Network'ту. Бул сизге гана таандык болгон жабдыктардын өз ара байланышын айтсак болот. Мына бул жакта сиздерде өрнөк көргөндө сизге таандык лаптоп, ноутбугуңуз бар. Ошол ноутбугуңузга телефонуңузду байлайсыз. Таблетиңиз болсо, планшетиңиз болсо, планшетиңизди байлайсыз. Принтериңизди байлайсыз. Кулак капыңыз болсо, кулак капчыныңыз болсо, музыка укканда ошол аппаратыңызды дагы телефонго же ноутбукка байлайсыз. Ошол сизге таандык жабдыктардын өз ара бири-бири менен аракеттенүүсү, иштөөсү бул ошо жеке аймактык тармак деп атасак да болот. Бирок аны бир азыраак мунун географиялык же болбосо физикалык өлчөмү дегенде ошондо 2 метрди алыстабаган бир тармак десек болот. Анткени сиздер колдонгон бул жабдыктар 2 метрден алыс эмес. Эми кээде албетте принтерди локалдык тармак аркылуу башка бирөөлөрдүн бөлмөсүндөн принтер колдонушуңуз мүмкүн. Бирок бул жакта ошо жеке сизге таандык эгер принтер байланган болсо, бул сиздин столуңуздун үстүндөгү ошо жабдыктардын бири-бири менен байланышы жеке аймак тармагы. Бирок акыркы мезгилде өзгөчө үй аймактык тармак десек дагы болот. Ушу үйдүн ичиндеги же жакшакан бир ишкананын ичиндеги жабдыктардын бири-бири менен байланышын дагы негизинен ошол персоналдык же болбосо жеке аймак тармагы деп дагы атап кетишет. Анткени ошол үйдүн же болбосо сизде таандык ишкананын дагы ичиндеги жабдыктар баары ошол сизге таандык болгон үчүн алардын дагы орточо бири-бири менен, эми бул жакта дагы орточо эсеп менен 20 метрди ашпаган бир аймак тармагы десек болот. Андыктан мунун архитектурасы дагы бул тармакка байланган жабдыктардын саны дагы чектелүү жана белгилүү. Кийинки кичине эгерде географиянын кичине чоңураак, кеңирээк ала турган болсок, локалдык же болбосо башкача аты менен бизде тар аймак тармагы дейбиз. Локалдык аймак тармагынын өзгөчөлүгү ошол бир белгилүү бир географиялык бир ченемге тийиштүү локалдык тармак. Өзгөчө ишканалардын ичинде, бир чоң имараттын ичиндеги локалдык тармак, ошонун ичинде иштеген ишкерлердин ичиндеги ошол жумушка таандык болгон иштердин жүргүзүлүшү үчүн атайын түзүлгөн локалдык тармак. Өзгөчө бул мындай бирдиктүү иш алып баруунун камын түзөт. Ошол ишкананын ичинде иштеген компьютерлердин бири-бирин көрүүсүн, бири-бириңиздер менен маалымат алуу берүүнү камсыз кылган бир тармак десек болот. Албетте архитектуралар ар кандай болушу мүмкүн. Түздөн түз компьютерлер бири-бири менен байланышы мүмкүн, же болбосо ортодо турган бир сервер аркылуу баары байланышы мүмкүн. Бул эми эки бири-бирине параллелдүү же болбосо түздөн түз serial network дейбиз. Параллель болбогон networktун же болбосо тармактын түрү десек болот. Анан эми негизги биздин бүгүнкү компьютер тармагындан компьютер локалдык, ошо персоналдык дедик, локалдык дедик. Анан өзгөчө биздин күнүмдүк жашообузда акыркы мезгилдерде кенен колдонуп келген тармактын түрү бул кеңири аймак тармагы, Wide Area Network. Wide Area Network'тун өзгөчөлүгү бул кандайдыр бир география ченеми же болбосо географиялык көлөмү кеңири болгон, өлкөлөр арасы же болбосо балким
эки өлкө ортосунда же эки шаардын ортосундагы байланган тармактарга ушул аталышты берип келдик эле. Бирок өзгөчө wide area network'ту биз эгер бүтүн дүйнөнүн үстүндө иштей турган бир кеңири аймак тармак деп атай турган болсок, анда интернет дагы негизинен ушул wide area network кеңири аймак тармагынын бир бөлүгү катары эсептелет. Интернет дагы башкача сөз менен ушул кеңири аймак тармагы түрүнө кирген бир тармак десек болот. Бирок ошол интернеттин албетте иштөөсүн камсыз кылган кээ бир принциптер бар. Ошол принциптерге эми келиңиздер бир аздан токтололук. Кандайча бул интернет, сиздер мисалы бир нерсени жазганда же бир адрести жазганда дароо ошол сиз каалаган маалыматка жетүүңүздү камсыз кылып жатпайбы? Бул эми чынын айтканда балким оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок мунун аркасында көп жылдардан бери иштелип келаткан техникалар бар, технологиялар бар, аппараттык камсыздоолор, программалык камсыздоолор, мунун бардыгы иштеп келип, анан сиз мени азыр мисалы ошо Classroom аркылуу же болбосо видео аркылуу көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүүдө, Instagramыңызга, Facebook'уңузга электрондук катыңызды окууга мүмкүнчүлүгүңүз болууда. Ушул интернет тармагы аркылуу сиздер бири-бириңизге балким каражат жиберүү, сизге таандык иштерди жүргүзүүгө ошо шарт түзүп берүүдө. Эми интернетте албетте ушул маалыматтар бири-бири менен кантип жүрөт, ошолорго келиңиздер токтололук. Негизи интернет эки сөздөн турган бир сөз. Интернетворк деп алгачкы аталышы интернетворк эле, анан кийинчерээк work деген сөзү түшүп калып, интернет деген кыска аталышы менен да колдонулуп келет. Ошондо аралык тармак десек да болот. Бир компьютер менен бир компьютердин бири-бири менен байланышын камсыздоо тармак. Бирок ошол эки компьютердин ортосунда бир аралык сөзсүз болушу мүмкүн. Эми эгерде эки компьютер бири-бирине абдан жакын турса деле бир аралык бар. 2 сантиметр болобу, 3 сантиметр болобу, эгерде алыстаттык 1 метр, 2 метр, ал дагы бир аралык болот. 1000 километр, 10.000 километр дагы аралык болот. Ошондуктан аралыктын көлөмүнө же узундугуна карабастан эки компьютердин ортосундагы байланышты интернет десек дагы болот. Ошондо интернетворк, аралыктык тармак десек болот. Андыктан интернеттин эки компьютердин бири-бирине байланышы дагы интернет болушу мүмкүн, бирок албетте биз азыркы учурда колдонгон интернет катары колдонгон сөзүбүз башка бир мааниге бул ушу бизге таандык болгон. Негизи эле дүйнө жүзүндө бир алдыңкы сабактарда токтолуп кеткендей 5 миллиард калктын бири-бири менен ушул программалык камсыздоолор, аппараттар аркылуу бири-бири менен байланышын камсыз кыла турчу бир тармак десек болот. Эми адегенде эки компьютерди бири-бири менен байланышы мүмкүн дедик элек. Кандайдыр аралык шарт эмес. 10.000 километрде болушу мүмкүн. Эки компьютер бири-бирине жакын жарым метрдин аралыгында байланыш түзүүсү мүмкүн дедик элек. Бирок негизи бул эки компьютерден эгерде көбүрөөк болсо, мисалы бул учурда, азыркы учурда кийинки иллюстрацияда сиздер 10 компьютерди көрүп турасыз. Эгерде 10 компьютерди бири-бири менен байлайбыз, 10 компьютер баары бири-бирин көрсүн десек, анда ушундай бир татаалыраак бир схема ортого чыгат эле. Андыктан компьютерлердин саны көбөйгөн сайын жана бири-бири менен байлануу муктаждыгы дагы кескин түрдө көбөйгөн сайын ортодо мунун үстүндө эми илимий жааттагы адистер, технологдор, инженерлер ойлонуп отуруп эмнени чыгарышат. Ортодо келиңиздер, эми ушунун баарын ушинтип бири-бири менен ушинтип байланган, албетте көп каражат керек болот, канча деген зым тартыш керек болот. Муну ортодо башкача чечиш мүмкүн болсо керек деп, ортодо бир жаңы аппарат ойлоп табылат. Мунун аты роутер деп да жүрөбүз.
кыргызча так которулушу багыттоочу. Ошондо сиздер көргөндөй бири менен 10 компьютерди байлоо эми жалгыз гана баарыны бири менен байлануусун камсыз кылуу эмес, ушул рутерга багыттоочуга баарын бири менен байлануусу жана ошол рутер аркылуу ушул компьютерлердин бири-бирин көрүүсүн камсыз кылуу түшүнүгү схемасы, архитектурасы ойлонуп табылат. Рутердин негизги максаты ушул бири-бирин компьютерлердин бири-бирин байланышын оңойлатуу. Бирок рутердин иштөө принцибинде негизги бир түшүнүк бар. Бул IP адрес. IP адрес дегени сиздерде көрүп тургандай, бул жакта ар бир компьютер албетте өзүнө таандык бир адресинен же болбосо өзүнө таандык бир номеринен болушу десек болот. Мисалы, бул биринчи компьютер болсо, бул экинчи компьютер болсо, бул үчүнчү компьютер болсо, ошондо рутер кимдин ким экенин бул жакта эми тамгалар берилген. Бул тамгаларга көп көңүл бурбаңыздар. Көбүнчө ошол мен берген номерлар аркылуу кетелик, жакшыраак түшүнүш үчүн. Рутер албетте өзүнүн ичинде бир компьютер, номер биринчи компьютер ким экенин жана кимге таандык экенин, номер экинчи компьютер ким экенин, кимге таандык экенин түшүнүш үчүн өзүнүн ичинде бир тизме түзүп алыш керек. Андыктан ошол 1, 2, 3 деп койгон номерларыбыз эң жөнөкөй аталышы менен, эң жөнөкөй түрү менен бул IP адрес. IP деген сөз интернет протокол дейбиз. Ошо протокол деп аталганын себеби бир курал же болбосо бир негиз мыйзам болушу. Ошол мыйзамдын чегинде интернет иштейт. Ошондо ар бир компьютер өзүнө таандык бир жеке номерга ээ десек дагы болот. Ошондо бул рутер, биз көргөн рутер, ушул тармакка байланып турган ар бир компьютерди номерунан тааныйт десек болот. Биз бири-бирибизди кандай атынан таанысак, аты, фамилиясы, бул учурда дагы рутер ушул эмеге, мисалы, бул жактан сан менен кете турган болсок, мисалы 4-чү компьютер, 5-чи компьютер, мисалы 2-чи компьютерден бир маалымат алгысы келсе, ошондо рутерге, эгерде мисалы мындай түз байланыш болгондо, албетте эч рутерге муктаждык болбостон өзүнүн тизмесинен 2-чи компьютерди издеп таап алмак. Бирок рутер аркылуу байланган үчүн өзүнүн мен 2-чи компьютерге байлангым келет, жатат деген бир каалоо тилегин жиберет дагы, компьютер, рутер ошол багыттоо максатында ошол 5-чи компьютерди 2-чи компьютер менен байлануусун камсыз кыла турчу ошол бир аппарат десек болот. Эми ушул рутер түшүнүгү, IP адрес түшүнүгүнүн негизинде эми уланталык, бул эң жөнөкөй IP адрес деген элек 1, 2, 3, 4, 5. Албетте интернет бул эми локалдык тармактагы 10 компьютердин интернети десек болот. Албетте интернетибиз 10 компьютерден турбайт. Интернетибизде эң жөнөкөй мисал менен эгерде көрсөтө турган болсок, ошондо интернетте бир канча тармактардын бири-бири менен байланышы десек болот. Андыктан IP адрес ушул учурда бир аз өзгөчөлөнөт дегенде эми ошол рутерлердин өзүнө таандык кандайдыр бир номерлар болушу мүмкүн. Ошондо биринчи рутер жана экинчи рутер десек, бул 1, 2, 3, 4, ошондо ар бир тармакта 5тен компьютер. Бул жакта дагы ошондой эле 1, 2, 3, 4 жана 5-чи компьютер дедик. Ошондо эки рутер байланып калганда, сиздер байкагандай, биринчи рутердин биринчи компьютери ошондо 1,1 десек болот. Экинчи компьютердин экинчи компьютери же болбосо экинчи компьютердин 4-чү компьютери дейлик, мында окшош болуш үчүн. Ошондо мисалы биринчи компьютердин биринчи рутердин биринчи компьютери эгерде экинчи компьютердин 4-чү компьютер, экинчи рутердин 4-чү компьютер менен байлангысы келсе, ошондо бири-бирин ушул IP адреси кичине татаалдашып баратат, сиздерде байкагандай. Ошо бири-бирин ушул аркылуу табышат. 1,1 дегенде 1,1 мен 2,4кө байлангым келип атат дегенде, ошондо рутерлер бири-бирине ошондой багыт бериши мүмкүн. Анан сиздерде байкагандай тармакта компьютерлердин саны көбөйгөн сайын бул IP
адреси дагы татаал болуп биз көнгөн IP адресинин формасына келет десек да болот. Анан негизи эле интернет тармагы албетте биздин азыркыга чейин колдонуп келген телефондук тармактарда иштеп келди эле, бирок кийинчерээк ошо Optobula аркылуу, Космос аркылуу, GSM операторлордун түзгөн тармактары аркылуу, интернет сервис провайдерлери аркылуу ошо тармактар бири-бири менен татаал схемалардын негизинде байланып баштады. Ортодо сөзсүз түрдө интернет сервис провайдерыбыз бизде мисалы Мегаком, Билайн, Бишкек шаарында мисалы Мегалайн, Хоумлайн сыяктуу компаниялар бир үстүнкү интернет сервис провайдерлери менен байланат дагы. Ошондо эл аралык бир интернет байланышы камсыз кылынат десек болот. Ошондо IP адрестери сиз көргөн сайын тармак кенейген сайын дагы IP адрестери дагы оор болуп баштайт. Андыктан мисалы 142, 250, 190, 78 деген IP адрес конкреттүү бир сизде телефонуңуздагы номерду бергенде эле бул жакта дагы конкреттүү бир компьютердин IP адреси. Ошол IP адрести кийин анан биз мынтип терип отурбайлы бир эгерде сайтка же болбосо бир кызматка байланабыз деп domain name деген, domain аталышы деген бир түшүнүк пайда болгон. Ушул түшүнүктү мисалы ушул IP адреске кийин анда бизге таандык киребиз деген сайттардын Facebook, Instagram браузер аркылуу киребиз дегенде анда ар бир учурда ушул IP адрестин бири-бирибиздин телефонубузду кандай эсибизде кармап тергенде эле ошондой телефон тергенде эле тергенге мажбур болот элек, бирок аны оңойлотуу максатында ушул IP адрести жөнөкөй сөз менен кире тургандай деңгээлге алмаштыруу ыкмасы ошо domain аталышы деп аталат. Domain аталышында акыркы мезгилдерде кенен колдонуп келебиз. Эми Transmission Control Protocol деген негизги түшүнүк бар интернетте. TCP/IP негизинде иштейт интернет, эки негизги блок десек. Ошондо бири-бирибизге интернет аркылуу маалыматты ыңгайлуу пакеттерге жана кемчиликсиз жетишин камсыз кылуу протоколу десек болот. Өткөрүүнү башкаруу протоколу дейбиз TCP/IP-ни. Андыктан TCP/IP-нин өзгөчөлүгү жана ошо маалымат коопсуздугу жаатындагы бизге таандык болгон же болбосо өзгөчөлүктөрүнө анда келиңиздер кийинки сабакта токтололу. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.